Abdülhamit Matisakov, Kүйөө бала, әңгіме. Уылы апасын көргені келді. Алыс жерде сағынышта тұрғызчыда емес. Институтта бүткеннен шаарда иштейт, айлығы асқаттайды. Айылдың жазын көрсөм деп дегдегеніменен быйылда чолосу деген жоқ. Ескі сүретте қачанқы көрген байчажекейін емдігіче естейді. Кейінгі күндері апасының қат сейрек тартты. Келсе да қызының же күйөө баласының емес, бөтен біреуінің қолыменен жазылады. Қырмызы сияменен жазған еме, қат аяғына «Бүәжар апаңыздан» деп кичүүлүк ызаат білдіріп қойғанычы. Көрінгенге жаздырып, сөзі батпай баратса да қызы менен күйөө баласын күтө турбайбы деп, ортада апасы екеуінің сөзін тыңшаған емеге Абжалинің қызғаны жардады. Абжали, көзіңчө сүйлөшө турган кеп бар, жолоң тийсе бир келип кет, деген апасынын каттагы өтүнүчүнөн чочуп калган. Апасы оорукчан. Басса турса кеселдин баары башымда дечү. Көп кыймылдаса, ашык кыймылы үчүн шакыйнасы төшөккө жыгып, апталап тургузбай эсин эки кылчу. Катты алгандан кийин Абжалинин күн өтпөй колунан иши түштү. Көп усабай жетекчисине кирип, 2 күнгө уруксат алды да айылына жүрөдү. Апасы арык боюнда чайнек жууп отурганбы, Абжалини тосуп, 3 көчө ылдый жүгүрдү. Жетти да кичинекей башын уулунун көкүрөгүнө жылып, өзүнө өзү ээ боло албай эмшеңдейт. Жоолугунун алдынан чыккан ак чаштар баласына бейтаныш. Тандырдын чогунан ар жери оюлган үстүндөгү фуфайканы тааныды. Нандын, айрандын жытурат. Студент кезинде курулушта иштеп, өзү сатып берген. Жүзү кер сары. Бешенесин бырыш турдуп, муңайшым көздөрүндө сагыныштын жашы мелт калды. Апасы чемоданга эңкейди, Абжали оозунуп өзү алды. Катар баскан эне уулунун үстү башына астыртан көз чаптырат. Мынча арыксың, тиктегениң эле кагаз экен. Абжали кара күчкө күлүп, апасын чыканактан жөлөп басат. Жөнөткөн каттарым жетип аттыбы? Абжали апасынын суроосуна мүдүрүлдү. Айылга жооп кат келчү эмес. Алып аттым. Кептин чындыгы жооп жазганга жолу тийбейт. Шаар жери, аякка бияка жүгүрүп, өз ишиңди эстеш кайда. Шаарда жашап көрбөгөндөн кийин. Уулу баш чайкап койду. О катты катырып жазган ким, апа? Закир акеңдин уулу. Закир деген ким эле? Абжали токтой калды. Илгери коңшу турчу элек. Сен эсиңе кире элек чагыңда көчүп кетишкен. Жашчылыктын аркасы менен жерден жер тандап, көп жерде жүрдүк. Балдар чоңойду, урук тууган бар экен. Алар менен катташтыктагы керек экен деп өткөн күздө көчүп келип, эски турагын оңдоп кирип алды. Учурашканы кирип кой. Жолдон оропора чыккандар сүйлөшүп алгандай түзүк учураш элек эле качан кетиш? Канча күн турасың? Деп сурашканы катуу тийди. Анысына да мунусуна да келат шумушу, учуру келгенде кетермин деп энтеңдейт. Эртең кетем дегенге оозу барбады. Апасы көчөнүн башындагы 4 канат кызыл кирпич үйгө кол жаңсады. Алибай досуңдукка. Былтыр урунда эле бүтүп койду. Билбей да калдык. Өзү койдо жүрөт. Келип кеткенде кирип учурашабы? Ким көрөт дейсиң ана? Жапалак күчө түнү келип, кем карчын алса түнү кетет. Тамды келиштирип салып койду. Каччан болсо койду өткөрүп, беймарал жашай берет. Көзүң күйөт. Үйдүн тегерегин чүмкөгөн чатырман камгак, коко тикен шорону көрүп, Абжалинин суктануусу суу түштү. Айылга келген мейманды ээрчиткенсип апасы бочурайт. Үстү жабылбай турган бул үй Кутбедендики. Сенден 2 жаш кичүү эле, эми азамат чыкты. Армиядан келди, посылке алды. Ошо жактан устачылыкты үйрөнгөн экен. Эч кимдин көзүн караган жок. Дуалын өзү көтөрдү. Үйлөнөт экен деп бири айтат, ага кыз деген чегеден чыгат. Эмне иш кылат азыр? Устачылыкта. Өзү теңдүү 5-10 балага бригада экен. Оропара чыкса сурашып жаналы калбайт. Абжали достон кабар барбы? Шаардык болуп кетти, үйлөнгөнүн укканбыз. Үй жайды да саздагандыр деп калат. Ичинде кири жок, ачык айрым неме. Уулу үшкүрүп койду. Айылаштарынын бирөө жарымы бетме-бет чыгып, кетер кетпесин даректеп, мазесин алчудай үйгө шашты.
Күн уясына отыр электе балдарын жетелеген карындашы ишинен келди. Агасы менен күтпөгөндөй салкын учурашты. Кечки тамакка чейин биринен бири өтүп, каалга жакты карай берип, жакшы да сураша алган жок. Күйөө бала кечикти. Ал эл жатарда келди. Кайнагасынын келгенин уктубу, ал жаткан үйгө баш бакты. Мунусы абжалыга жаккан жок. Козголбоду. Күйөө бала анын ойгоо же ойгоо эмесин билмекке босогудо кыйла турду. Бышылдап оор дем алат. Бут алдынан тактай кычырады. Анын ичерин абжалы мурда билчү эмес. 4-чү жылга кетти, экөөнүн сыр багып чечилишкен күнү болор элек. Анын кичибейил жүрүм турумун, ой билги мамилесин карындашынан угуп, кийин өзү да азыр көптүр байкаган. Бирок бүгүнкүдөй абалын күткөн эмес. Бир кезде көңүлү жакын тели тең туштарына күйөө баладан жолду экенмин деп да айтканы эсинде. Күйөө баласы дагы эле тиктеп турду. Мурду учунда бир нерсе айтканын кайнагасы укту. Үсөнсүңбү? Абжалы уйкусуроо бүшүркөмүш болду. Биз эле чочубаңыз. Уруп-уру дедиңиз окшойт, деп тиги калпагын оңдоп күлгөн болду. Качан келдиңиз? Келгениңизди жан билбейт, кеткениңизди да. Саар чыкканмын, 5-минден бери үйдөмүн. Самолет эле учуп турса, бул жол бизге эмне болуп калыптыр? Үсөн боюн токтото албай жатып, жан чөнтөгүн сыйпалайт. Тамек тартканды үйрөнгөн экен. Ичкенин да бүгүн көрүшүм, же бирөөнүкүндө болдубу? Анда Азиза эмне үйдө отурат? Мунассага жоош деп жүрсө, жооштон жоон чыгат деген ушубу? Турбайсызбы, сүйлөшөлү? Күйөө баланын кор сүнүнөн абжалынын жоонунан жөргөмүш жүгүрүп өткөндөй болду. Эл жатты, кеч болуп калдыбы? Эртеңде күн бар, таң атса шашпай. Айылда эрте кеч деген болбойт. Бир түн, жарым түн уктабай да кое беребиз. Бу жерде айыл дейт. Же бизди мас деп турасызбы? Үсөн тамек суурганда абжалы туруп кийинди. Кирсе алып кетеби деп карындашын күткөн ал көрүнбөдү. Жеме жука кеп айтып, күйөө баласына болгон ызаатын ылдыйлаткан жок. Ремонттамын, керели кечке муздак темир менен алышып сыздап оонайбыз. Бүгүн бирөөнүн бузук москвичин карап бердик. Техника деген техникада. Бир бурмасын билбей рульга бал чайып отургандар жок дейсизби? Жокпу? Ачык айтыңызчы, жокпу? Абжалы сөзгө тартылбай, тек кана эйинин куушурат. Ага теңелгиси келбей, өзүн башка ойго алаксытмыш болот. Чоң шаардан келип отурасыз, өзүңүз калыс болуңузчу. Аякта кандай экен билбейм. Биздин айылда алат деселе пулдун көзүнө карабай, чоңунан кичинесине чейин машина минип зуулдатып жүрүшөт. Чоң жолго чыгып кетишкеничи. Ат тезегин кургатпай базарга катташат. Мурда айлап тоодон түшпөгөн малчы чабан достор менен эми күн алыс учурашып турабыз. Окуйбуз дешет, ага малдан чолос диеби. Машиненин шорун балдары берсин. 1-2 айда айдай машинасын гаражга сүйрөтүп келет. Келет да эмне дейт дейсизби? Машинаң түшкөр кыңкыстап калыптыр. Тилин билесиңер көрүп бергиле. Кечки оокатыңардан кам жебегиле, десе, темир чеңгел деген мынау колдор карап турабы? Кемпир шабдаалы жегиче оңдой салып, кечкурун минтип, дене бойду жибитип алабыз. Айып өтпеңиз. Алдынан кыя өтпөгөн күйөө баласынын тили буудай кууруп, аз эле мезгилдин ичинде айдай адебинен тайып, аракка боюн алдырганына ичи ачышты. Совхоздун гаражына менчик машинаны киргизбейт болуш керек эле. Абжалы айла жоктон кеп кошот. Айебин тапса бар болот аке. Үйгө да сүйрөтүп келип жүрүшөт. Чыкпай жатып алсаң эшигиңди жыртып, ака-ука деп атса, өз ишиңе кол шилтеп уясың. Менетти жерге таштабайт. Үсөн тамеки тутантып, ширеңкенин күйгөн талын босого тарапка чертти. Оозун мурдунан түтүн сызылат. Айлаңар жетпейби? Азиза иштейт, апамдын пенсиясы турат. Мал кармап, тоок багасыңар. Ошо да азды кылабы. Бергенди албагандай менин башым экөө экен, кызык сүйлөйт экенсиз. Үсөн ичинде күйүп аткан жерин түтүн менен басчудан бетер тамекини жагы шимирилгиче сорот. Ушунча болуп суңган колду суут элекмин. Айыл деген шаар эмес. Бу жерде көмүр керек, малга жем чөп керек. Ошонун баары пул. Жем чөптү жылда совхоздан алып жүрбөйсүңөрбү? Көмүрдү дагы.
Savxoz deydi. Savxozunuz qaysı birine jetkizet? Кезек күтүп жүргөнчө кышта чыгат. Андай иштерге мынау баш әнделектей пышты го. Кар түшкөндө даяр көмүрүн бирөө бере коёбу? Көмүр саткан чай койчулардын күнү тууйт. Бер дегенин карматабыз. Көзүң чачыраганда баасын ашырып саткан кызыл кулакты да таппай каласың. Абжали маңдайындагы жүдөмүш күйөө баласын бейт ааныштай көрүп, баятаан бери жоруна кайдыгер отурганын сезгенде өзүнө таң калды. Үсен бармактайынан ата-энесинен ажырап, мектеп-интернатта чоңойду. Кийин бой тартып, 10-чуну бүткөндө шофёрдук курсту бүтүп, айылдагы тагасыныкында жашап иштеп жүргөндө Азизага жолугат. Бышкан жемиш сабагында турабы, 2 жаштын ою бир жерден чыгат. Тойдон кийин агам шаарда, айылга келер келбесин айт элек. Апам жалгыз бой, карып да калды. Таянар тоосу мен. Убактылуу болсо да апам менен бирге туралы. Ага чейин пасылке бөлдүрүп, тамыбыздын каражатын азаздан топтой беребиз, деген келинчегинин сөзүнө Үсен жок дебейт. Мезгил канаты талбаган кушко. Ошондон бери 4 жыл өтүптүр. 2 наристе төрөлдү. Үсен: келгениңиз жакшы болду. Апаңызды Прунзеге алып кетпесеңиз болбойт. Дегенде Абжали таяк менен төбөгө жегендей шалдайды. Бирок ал өзүн ачууга жеңдирген жок. Кулагына каттагы апасынын сөзү жаңырды. Үйүңөрдөн жылан чыктыбы? Же апам менен батышпай калдыңарбы? Ошончолук кыйнап жиберген болсо ачык айт. Үсен тамеки күйгөздү. Сөздү улантсамбы же жокпу деген арсар оюнун кебетесинен билген Абжали аны күтпөй кеп жаңыртты. Алып кет дегенин? Талаада калган апа жокпу заманда, билип кой. Тойгон экенсиңер энеге. 2 бөлмө тамым бар. Кудайга шүгүр аялым экөөбүз тең айлыкчыбыз. Кепкенен жетет. Чекесине черттирбей багып алам. Туталанган Абжали келинчеги экөө канча айлык аларында айтып жибере жаздап, кайра көп тереңдеп кетпейинчи деп өзүн өзү токтотту. Кантсе да күйөө баласы да душманындай көрүп сөзгө жыккысы келбеди. Ырас кыласыз. Ала кеткениңиз оң. Бул киши менен жашай алгыда эмеспиз. Десе болобу кайра күйөө бала. Кызарып татарып да койбойт. Бир үйдүн орозгери менин мойнумда дегенсип өзүн салабаттуу кармайт. Бирдеме болсо эле уулума кетем деген адат тапты. Же кекетип мокоткону билбейсиң. Адеп эле сиздин атыңызды атап, уулум андай эле, мындай эле дейт. Бизге окшогон карамай шопурлар ага уул болуп бере албайт экенбиз. Үсен кайнагасына капталын салды. Тамекисинин түтүнүнө көздөрү каканактайт. Анын апасы менен оту күйүшпөй калганын бүгүн сезип, Абжалинин жүрөгү мыкчылды. Сабырдын түбү сары алтын дедибе, катуу сөзгө шашкан жок. Күйөө баланы пайгамбар сыйлаптыр. Үсен, апам калаага барса төрдөн түшүрбөй сыйлап алганга кудурет жетет. Жүрөктө өйгөн жалгыз нерсе болбосо, бүт өмүрүн айылда өткөргөн кары шаарга күнөр бекен. Кеп ошондо тумчугат го. Ал жерге көнүш үчүн кеминде эле 3-4 жыл жашаш керек. Кызык экенсиз, көнбөй каяка барат? Көнөт эле? Сага бир кеп айтсам тарынбайсыңбы? Үсен кызуулуктанбы, кайнагасын илгерки сырдашындай көрүп, сен дегенге өттү. Тарынчу кеп ортобузда калган жок. Сөзүң болсо айта бер. Кептин ачыгы энебиз караганда болбой калды. Жамандагандай болбойн, айтканын бербейт. Андай кылсаң да, мындай кылсаң да жакпайсың. Жок жерден жаңжал чыгарганга уста. Үйдөн ынтымак кетти. Өзүнүн курсагынан чыккан кызы менен мунасасы келишпегенден кийин. Жаман жакшы айтышса, өзүнүн кызы жат эмес. Караганда киши абат болот беле. Жок, угуп тур. Казан аякка киришкеничи. Ичине таруу айланса өлөйүн. Бир жолу казан аспаган күнүңөр болбойт экен го. Бир күн ысык оокатсыз жатсаңар, кысыр каласыңарбы? Десе болобу? Үйдө киши бар эле. Жердин катуулаганынан эле калдым. Сиз даяр ашты ичишиңизди билиңиз, калганын табыш коюш, о биздин милдет деп катуу таарындым. Айтса айтпаса адамдын жаны чыгат. Эреркейт го, силерге айтпаса кимге айтат? Жашка айтканда адам жалгызсырайт дешет. Абжали үшкүрүп койду. Апасынын муңайымдуу жүзү көз алдына келди. Күйөө баланын токтоор түрү жок. Жөн эле чамгырактайт. Ошону билбейт экен да. Карыганда бергенди жеп,
Төрden түшпөй ошого шүгүрчүлүк келтире десең, мурда түзүк эле, тынч эмес. Азыр жамбаш талыганча жатат. Уйкудан көзү ачылбайт, тиричилик менен грамм иши жок. Өзүбүз тарбалаңдап жасасак, аны мындай кылсаңар болот эле деп өзүбүздү кайра айыпка жагат. Эс үйрөткөнү жаныңды тойгузуп ийет го. Жермуштаган күйөө баласынан аза бою дүркүрөгөн Абжали өзүнөн өзү түйүлгөн муштумдардын артына жашырды. Киришсе эне экен, жаманбы? Жаманбы, жакшыбы бир үйдүн туткасы. Эненин караанына зар болгон адамдарды да көрүп жүрөбүз сен. Жылдар акылын уурдап, болор болбоско таарынып, бала кыял болуп калыша турбайбы жарыктыктар. Шаарга кеткенгерге кыйла жыл болду. Апабыз жөнүндө эмнени билесиң? Үсөндүн боюнан ичкиликтин уусу качып, эс акылын токтоткондой. 2-3 күнгө көз көрсөткөнү келип, сиз биз деп каймактап сүйлөп, сый менен кете бересиң. Энебиздин элден башкача экенин бир айча бирге жашасаң билет элең. Элдин энелерине көзүң күйөт. Айзекөөбүз өзүбүзчө калып кеп кылабыз. Токуштун энесин кара, кыйраңдап зорго басат. Көрсөң жерин жеп, ичерин ичип койгон кемпир дейсиң. А сүйлөгөнүчө илебинен амбышат. Кылган ишин көрсөң эми келинге бергисчан го. Неберелерине үзүлүп түшүп, кир когуна чейин чакап коет деп Азиза өзү айтып жүрөт. Эшик айбанын күзгүдөй кармап, уул келини келгенче чайын демдеп, небересин көтөрүп, утурлап чыкканын көрсөң, аны ээги түшкөн кемпир деп айткандан уяласың. Анеке, карынын асыл заадалыгы. Биздин эненин ысык эле жаны бар. Бармактайынын сагыр өскөн неме эне кадырына жетпейт окшойт. Оңай онтоп көтөрбөсө да, тутунган уулундай энелик мээримине бөлөгөн сазайына уккан сөзү ушу болсо, апам карбаганда ким карайт? Ат тактырың ташка тийгер. Мейли, ич күптөсүн айта түшсүн, жеңилденип калар. Айылын жашырган алыс узабайт. Абжалинин көңүлү бир жерге токтобой, кантседа күйөө баласын сооротуунун амалын көздөйт. Үсен, эсиң менен болчу. Апабыздын бүжүрөп өмүр сүрүп билинбей көз жумушун каалайсыңбы? Адам атчан өлбөйт, ардан өлөт. Мынча эле ал кишини көрмөй кыласың. Кокустан эле Абжалинин үнү каргылдана түшүп, апасынан өзү уялып кетти. Же чай кайнатып ичүү колуңардан келбей калдыбы? Талаада жүрүп билбейсиң деп мени дагы кекетип коесуң. Билем, үй орозгерин терметкен ошо апабыз. 2-5 жандык мал эмеспи? Аны көздөгөн ким? Апам. Өзү аксап жүрөт. Пенсияга чыкканча суу кечип, жер сугарып, совхоздун талаасынан кетпеди. Эңкейсе бел сөөгү какшап, кан басымы көтөрүлүп жүргөнүн жашырып айтпайт. Дагы чыйрак экен башка болсо, башкалар ал күндү көрбөптүрбү? Үсен кайнагасына чакчайды. Тамеки кармаган колу калтырайт. Бөлтөк мурду, сол көзүнүн үстүндөгү жөргөмүштөй калы жүзүн куник көрсөтөт. Ак урактуу суу сугаргандар, мал баккандар жок дейсиңби? Айдай эле жүрүшөт. Апаңдын танаабын талашпай эле кой. 3 кем 70-ке келди. Жашаардын куу эле жашады. Тойбойт экен, дагы эле аягыбызга чалынып ишибизге киришкен. Апамдан көңүлү калган экен. Болор иш болуптур. Көп жаагташкан менен майнап чыкпайт. Жаманбы, жакшыбы, Азиза экөөнүн оокаты түзүк болсо болду. Апамды түрткүндү кылбай ала кетейин. Азиза да каршы чыкпас. Абжали унчукпай ойго тунжурайт. Ошол кезде кире бериш бөлмөдө какшаган тизесин бекем кучактаган эне Абжали менен күйөө баласынын сөзүн тыңшап отурган. Үсөн сүйлөсө денесин тикен сайгандай калчылдайт. Айласы куруп мукураганда кемзелинин топчуларын кармалап, тишин тишке басат. Көздөрү терезенин ары жагындагы коюу түнгө тепчилет. Кес-кес өзүнө ээ боло албай, үн чыгарбай эмшиңдейт. Төркүйдөгү сөз түгөнгөндө ичкери кирди. Абжали ордуна тура калды. Өйдө өтүңүз. Алигиче жата элексизби? Эне төргө өтпөй жер таянган Үсөндүн жанына токтоду. Кийиз четине тамекисинин күлүн черткен ал кайненесине баш көтөрбөй мелтирейт. Ичиңде жүргөндү түгел айттыңбы? Калбасын, кактабайт. Сени мынчалык деп ойлогон эмесмин Үсөн. Сага сүйлөгөн, сени куттуу үйүмө киргизген мен акмак. Жанымдан тойгуздуң сен.
Büajar apa darmanı jok denesinin артындағы жүккө сүйеп, ылдый жылмышты. Абжалы жетіп, қырмап қалбаса, башы идиш аяқ тұрған чекеге тимек. Сақ құлағың ұққан екен, құрғыр. Жамандаған жоқмын, мына ұлың тұрады, өзі айтсын. Абжалы күйе боласын қақты. Көпті өпір өстенбе, ұятың жоқ екен. Мені сыйлабасан қарған апамды сыйлабайсың ба? Ізатты білбеген. Азыр жақаңдан бұрда бүйден сүйреп шығам. Әдіңден құбашқан екенсің. Көзімше ушынча кептерді айтасың. Көзім жоқта. Büajar apa уылына ереркеді бе, жүктүбүндө өпкө-өпкөсүнө батпай солкулдайт. Ушу сөздөрдү укпай өлсөм кана. Ушундан көрө дүлөй болуп калсамчы. Кыздан көрө уул айтсаң, эч кимге мынчалык түрткүндү болбос элем жараткан. Ушу да грамм сөз айттыра койбойт. Үндөбөйм. Тилиме тибиртке чыксын үндөбөйм. Үндөбөсөң үйдөй баладан кутуласың. Эне кыргыйдай боюн түзөп, көкүрөгүндөгү көп сөзүн иретин таап алгандай айбаттуу үн катты. Жыгаштын жумшагын курт жейт. Үндебей жүрүп уш жерге келдим. Насип экен, 4 жыл бирге жашадык. Мышыгыңды пышты элекпиз. Кудайдын куттуу күнү ичип келесиң. Алдап соолап жаткырабыз. Уктагыча оолук мээбизди чагып колубузга бересиң. Сырыбызды алып бүттүң. Акырында кулагыбызды жапырып, чыга качып кутулчу болдук. Bir күнү жатарда келди. Көнгө оонагамбы үстү башы бозола. Бутунда тура албайт. Сүйлөгөнүн карасаң, мындай дейт. Бичара Азиза эмне десе үндөбөй кулак салып турат. Кудай мага кайненеден айтпаптыр. Bir уурта марак ичсем ошону да көрө албайт. Төбөмдү тебелеп түнү менен каргап чыгат. Акыркы күндөрү түшүмө кирчү болду азыткы. Сени шашпа деп кезенет. Колумда кармап турган bir шише арагымды да алып коет эмиш. Ырыскымды ыра көрбөй тартып алат экен. Апаңдын ач көздүгүн карачы. Жараткан мага кайненеден айтпаптыр деп улуп уңшуса төбө чачың тек турат. Ошондон кийин ичсе да ишим жок. Көзүнө көрүнгүм келбейт. Азыркы сага айткан кийиз китебинен чыгаргандарын эшитип чыдай албадым. Сөз аңдыган деп апаңды жаман көрбө балам. Жаңы эле жаздыкка баш койгонумда Айза келиптир. Баягыдагы кызуу, кой десе мынабай акемдин үстүнө кирди. Дагы бир чатак баштаганы турат. Ошондой барып туруңузчу дегенинен кире бериште отурганмын. Сени атайын чакыртканым ушу уулум. Күйөө балабыздын акыбетін көрдүң. Кеч боло электе ойлонсун. Чырактай аялы, эки козудай балдары турат. Эгер ичкенин койбосо, ит айтпаган сөзүн айта берсе, bir күнү бар деп башым оогон жакка кете берем. Бирөөнүн малын же баласын баксам да оокатым өтөр. Коркута бербеңиз. Кетиш коюш өзүңүздүн ишиңиз. Көп болду, айылчылай элексиз. Тага жээндериңиздикин bir сыйра кыдырып келсеңиз, бугуңуз кыйла чыга түшөт эле. Үнүңөч кыргылайым. Арак ичпей, бала ичпейсиңби? Кебин кара, уу эле, соо адам таба албайт бу сөздөрдү. Арак акылыңды алып бүттү. Ошо ачуу суу акыры түбү эмне кылар экен? Эне мукактанды. Титиреген денеси кичинекей башында чайнап жатты. Апа, жүрүңүз. Бу кепчебеген немеге теңелбейле. Таң атсын сүйлөшөбүз. Деп, Абжали сабырдуулук менен апасын чыкынагынан жүлөп, сырткы бөлмөгө алып чыгып кетти. Жаакташкан неме жакылашкандан кайра тартпасын билип калган. Сазданыңыз, апа, шаарга кетебиз. Жашап эле жүрүшөт, көнүп кетесиз. Ушунча түрткүндү болгонуңузда жетишет. Абжалинин ызадан сызылган көз жашы карегинен ашып, көзүрмөн менен ылдый кулады. Үсөн ордунан турары менен кире бериште илинген костюмуна жетип, чөнтөгүнө кол салды. Чал уйку көздөрү чанагына кирип, чаштары уйпаланып, ырай бешенесин көргөн адам корко турган. Кечегиден калган пулга Айзанын колу жетпептир. Уучундагы сары чакаларды санап жатканда эриндери кыбырап, жама жайынан шилекейи чууруп кетти. Текчеде көмкөрүлгөн пияланын алдынан калтыраган колу бир нерсе алып, шымынын чөнтөгүнө жымырды. Башын тең жарып, зыңылдаткан оорудан эптеп кутулуунун амалын таппайт. Бет колун чайкабай, түндөгү калган тамактан ач күсөндөнө сугунуп, артынан тик туруп муздак чай жутту. Ошол маалда эшиктен уулун аркасына көтөрүп Айза кирди. Түндөгү кылыгыңды кыл жип менен бууп, куйругуңду түйөйүн деген экенсиң да.
Алыстан ағам келсе, аға ит айтпаған сөзді айттың. Апамды болса өз үйінен кетіргенің бар. Үсеннің авалына мышы қилайды. Үлдіріп момын, оғызына кебелінсечі. Азиза, кече ашқыча içip айбан болыппын. Анча-мынча тілім тисе, кечіріп қойырсын. Ешнерсе білбейм. Әкеме атырылып, ырас келдің, апаңды ошо тұрған жағын алып кет дегенің есіңдеби? Ошенттім бе? Қанты озым баратаға. Өлейін грамм есімде жоқ. Қарған ба Үсен? Кичинелігін қалған жоқ. Екі баланың атасы болдың. Ичсемі көтір албайым. Кімге емін айтқамды білбейм. Иштеп біреу зордықтап оғызыңа қойды. Жерменде болыпмын. Қантып жүздерін тіктейім. Ішке кеттім. Үсен костюмының жеңін киіп-кийбей өз үйінен қачып шықты. Абжалинин алып кетем дегеніне апасы ынавады. Болып жүрген жаңжал бір еле жол емес. Сен бір чекесін көрдің. Күйеу балауыз ичкиликке жақын шықты. Кеткин деп қалыптыр. Өзің ұқтың ғой, кетем еле, ұяты болса түшінер. Макиштағам құнда 1-2 ай жүріп келем. Ешкінің жашындай жашым қалды. Тынчырақ жаша ойлайын. Келгенің жақшы болды балам. Көрдің, ұқтың. Дегенде дастарқын шетінде баласын емізіп, ойғы термелген қарындашы чыдавады. Сіз менен қоша кетем. Чыдап жүріп ушу күнге келдім. Дайырға тап неме өзі оқатын қылып көрсін. Ешіктері барабар болып қалғанда садағым оқшып, қадырыбызды ошынды білер, де ойлап жіберді. Абжали ошо күніле апасы менен қарындашын төлөйкөнді жашаған тағасынқына жеткіріп, өзі андан ары Фрунзеге учуп кетті. 1 ай өтті. Ал Үсен үшін 1 жылға татыды. Ары бір күнді жалғыздық, құсалық, сағыныш менен алышып өткөрдү. Аны мынчалык өзгөрөт деп ким ойлап тур? Ичимдикти көрөйүн деген көзү жок. Арағандан мээрими тунук кайненесин мончоктой өмүрлүк жарын кетирип, куттуу үйүнө кара кулп ийилди. Ошо үйүнө кара кулп ийилген күнү да чатактын эртеси кызымтыл эле. Өзүңүз деле ойлобой, балдарыңызды да эстей жүрсөңүз, Үсен аке, деп дүкөнчү кыз атайын эле тийишип, арактан ашкан кайтарымга оюнчук маймылды узаткан. Үйүнө жетер жеткиче көйнөк шым кийген ыраңы суук маймылга күлүп келди. Келсе үйү жабык, кара кулпу эшикке жармашкан чаяандай көзүнө бир суук учурады. Кайнаган болуп, туугандардыгына учурашканы чыгышкандыр деп кам жеген эмес. Түнү бою көзү ирмебей чыкты. Эртеси күнү кечкурун гана калаага кетишкени чын экен деп ишенип калды. Ыза ичин куйкалады. Арактын айынан үйдөгүлөр менен араздашым деп бирөөгө айтат беле. Шаарды тамаша кылабыз деп кетишкен, эртең бүрсү күнүнөн келип калышаар дейт. Бирөө жарым сурап калса. Ага өзү да ишенип жүрдү. Эртең келип калышсачы деген үмүт күн сайын үй үчүн тукумдай шыпыртып сыйрытат. Күн сайын өзүн жолугушууга даярдап жүрдү. Жатарда балдарынын кийим-кечесинен жаздыгына кошу жаздайт. Бала жыды көзүнө жаш тебет. Кызымтал болуп келчүдө келинчегинин колунда талпынган кенжесин колуна бир алып койбогонун эстесе, чала болот, бу дагы аздык кылат деп өзүн өзү табалайт. Күндөр өтөт. Эртең сыртка жөнөшөт. Жатып туруп чөп чабышат. 1 аптагабы, 1 айгабы белгисиз. Канар капка пакталуу тону менен төшөгүн салып, оозун бууп койду да, кечкеле карбаластап басар жагын билбей жүрдү. Кокус келип калышса, мени жоктошсо, коңшу колоң бар, болгонду төкпөй чачпай айтып беришер. Эртеси кокус келип калса, таппай калып жүрүшпөсүн деп, ачкычты кулпуга сайган боюнча калтырып кетти.